Эне уул кызды эле эмес, коомду дагы тарбиялайт. Бүгүн Төлөс айыл аймагында эне тилеги тынчтык аталышында семинар өттү. Анда миграцияга дуушар болгон аялдардын бала тарбиялоодогу ролу, үй бүлөгө кошкон салымы тууралуу айтылды. Семинар мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору тарабынан Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун өнүктүштүгү жана коомчулукту өнүктүрүү альянсынын каржылоосу менен өткөрүлдү. Семинарда эне мээрими даңазаланып, иш-чара концерт менен коштолду. Кененирээк алдыдагы тасмада. Ноокат районунун Баткен облусунун аймагына жакын жайгашкан Төлөс айыл аймагы. Айылда миграцияда жүргөн жарандардын саны көп болгондуктан пилоттук айыл өкмөт болуп эсептелет. Бүгүн айылдын Нуркия Салиева орто мектебинде мигрант аял өнүгүү түркүбү долбоорунун алкагында семинар уюштурулду. Анда мигрант аялдын коомчулуктагы ордун даңазалап, жеткирүү максатында сакталык көрүнүштөр көрсөтүлүп, ырлар ырдалды. 9-класстын окуучусу Айча Малмажитова кыргыз кыз-келиндердин алгачкы карлыгачы Уркия Салиеванын ролун аткарып, коомду тарбиялоодо жана аялдардын теңдиги үчүн күрөшкөн улуу инсан болгондугун белгиледи. Бүгүнкү семинарда мен Уркия Салиева эжебиздин ролун аткардым. Бул рол мага эң алгач тийгенде менде толкундоолор болду. Себеби Уркия Салиева эжебиз өтө күчтүү инсан болгон, эркектердин арасынан чыккан эң алгачкы чоң аялдардан болуп, элдин керегине жараган эжебиз болгон. Бул көрүнүшкө катышып жатып, мен көптөгөн тарыхый инсандардын дагы тарыхын билгим келип кетти. Эми менин дагы ушул Уркия Салиева эжебиздей болуп, элге кереги тийген кыздардан болсом деймин. Менин дагы апам Москвада мигрант болуп иштеп жүр. Мен сиздерге азыр апама аалаганымды айтып берем. Сиңдимди мен бакчасына алып бардым. Бүгүн да сабагымдан кеч калдым. Жаным апа, сиз кыжалат болбоңуз. Бүгүн мен баардык сабагымдан 5 алдым. Мигрант аял өнүгүү түркүбү долбоору коомчулукту тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө, миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү максатындагы семинарларды өткөрүп келет. Өлкө боюнча 6 пилоттук айыл өкмөттө иш алып барат. Мындан сырткары коомчулукка туура багыт берүү жөнүндө сабактар да уюштурулат. Айылдагы айымдардын чет жерге барбастан, өз айылында эле иш алып баруусу үчүн шарттарды түзүп берүүдө. Айыл тургундары долбоорлорду жазып, бир нече ири демилгелерди ишке ашырып, айылдын өнүгүүсүнө салымын кошууда. Төлөс айыл өкмөтүндө ушул мигрант аял өнүгүү түркүбү долбоорунун алкагында иш-чарада болуп отурабыз. Бул долбоор 2020 жылы июль айында башталган. Биринчиден болуп чогулуштарды, биринчиден болуп ушул айыл өкмөттүн алгачкы акыбалы жөнүндө информацияларды, маалыматтарды биз алып, териштирип, ушул кайсы айыл менен иштешебиз, кандай көйгөйлөр бар деп ушул июль айында эле баштаганбыз. Ал эми бул жактарда уже тренингтерди, окууларды биз жанакы пандемияга байланыштуу бизге уруксат бербей кийинчерээк баштап калдык. Ошон үчүн октябрларда биринчи тренингтерди өткөздүк. Биз ошол Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фонду биз ушул 2 компания 7 ай мурун мигрант аялдын коомчулуктагы ордун көрсөтүү максатында иш башталган. Анда Бириккен Улуттар уюмунун коомчулукту өнүктүрүү альянсы жергиликтүү активисттердин долбооруна конкурс жарыялап, ири проекттердин ишке ашуусуна материалдык жардам көрсөткөн. Меркит жана Меркут айылдарында 200 аялдан турган өз ара жардамдашуу топтору түзүлүп, миграцияга дуушар болгон үй бүлөлөрдүн маселелерин чечүү боюнча иш алып барууда. Миграцияга дуушар болгон кыз-келиндердин бүгүнкү күндө ушу коомчулуктарды орду кандай, жана алардын бүгүнкү күндө кандай маселелери бар, эгерде маселелерге кандайдыр бир көйгөйлөргө мисалы туура келип кала турган болсо, анда алар кантип чечип атышат негизинен, ошого жергиликтүү бийлик тарабынан, өздөрү тарабынан, коомчулук тарабынан мисалы мындай кабыл алынган кандайдыр бир мындай чечимдер барбы, же шарттар барбы деп мындай изилдөөнүн үстүндө иштеп анан келгенбиз да. Бүгүнкү күндө мына ушул Төлөс айыл өкмөтүндө ошол Меркут жана Муркут айылында биригип 200 аялдын башын бириктерилген топтор түзүлгөн. Мына ошол топтордун бардыгы бүгүнкү күндө миграцияга дуушар болгон үй бүлөлөрдүн, анан алардын маселелерин кантип чечиш керек, мисалы миграциядан келген каражат боло турган болсо, аларды айылдын өнүктүрүүсүнө мындай салымын кошо алабы, кошо албайбы. Төлөс айыл аймагында мигрант аял өнүгүү түркүбү долбоору иш алып баргандан бери мигранттардын саны азайган. Өткөн жылы 2500дөн ашуун мигрант чет өлкөдө эмгектенсе, алардын 300дөн ашууну өз айылына кайтып келген. Исак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.